Жалал Абад облусу, Токтогул району, номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Силер менен мен башталгыч класснын мугалими Турус кызы Жазгүл. Кезектеги сабагыбыз 4-чейректин 2 сабагы. Сабакка даяр болсоңор балдар, бүгүнкү онлайн сабагыбызда алифбе сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулап алсак. Ар дайым жарык маанайым, ар дайым ачык сабагым, саламаттык айтамын. Саламатсыңбы, балдарым? Кана балдар, өзүңөрдүн сүйкүмдүү, акылдуу, мээримдүү көздөрүңөр менен бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар балдар. Эмесе балдар, сабагыбызды баштоо менен алтын эрежеге көңүл бурсак. Бүгүнкү сабагыбызда мына ушул алтын эрежени сактайбыз. Сабакта активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү жана патриоттуу болууга аракеттенебиз. Эмесе балдар, өтүлгөн теманы кайталабасак. Өткөнкү онлайн сабагыбызда бул сүрөттү кайсы ырсаптарынан кезиктирдик эле? Карасаңар балдар, эсиңердеби? Бул сүрөттү кайсы ырсаптарынан кезиктирдик? Туура, азаматсыңар балдар. Балдар акыны Каныбек Жунушевдин калемине таандык «Төө жумуштан кел атса» деген ырсаптарынан бул сүрөттү кезиктиргенбиз. Эми карасаңар балдар, бул сүрөттө эмнени көрүп турабыз? Төөнү жана кумурсканы. Кумурска эмне кылып жатат? Туура, кумурска төөгө чай куюп бергени турат. Эми балдар, менде бир суроо бар. Эмне үчүн төөнүн кабагы бүркөлүп турду? Себеби балдар, төө жумуштан келатса, чай ичип кет деп кумурска чайга чакырды. Тамак ашын түрдүүлөп, дасторконго жайнатып, самооруна чайын кайнатып, кичинекей чынысына, кичинекей табагына, кичинекей кумурсканын тамагы дагы кичинекей болгон. Буларды төө көрө албай, бүркөлүп турду кабагы дейт. Демек балдар, төөнүн кабагы эмне үчүн бүркөлгөнүн билдикпи? Азаматсыңар балдар. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы каркыра менен түлкү. Кана балдар, сабакка даярбызбы? Сабакка даяр болсок, конт коюп угабыз. Сабактын максаты менен таанышып алсак. Билим берүүчүлүк каркыра жана түлкү жумогу менен таанышасыңар. Жаныбарларга мүнөздөмө бересиңер. Өнүктүрүүчүлүк жумок аркылуу кабыл алууңар, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Тарбиялык жолдошторуңар менен туура мамиле түзүүгө тарбияланасыңар. Кана балдар, сабакка даярсыңарбы? Анда бүгүнкү жумогубузду баштайбыз. Каркыра менен түлкү. Кыргыз эл жумогу. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: «Түлкү дос, мен жем таап келейин, балапандарыма көз сала тургун», деди. «Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин»,
деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлады. "Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок" деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып бөлөк жерге көчүп кетиптир. Эмесе балдар, силерге жомок жактыбы? Жомок мага абдан жакты. Кана балдар, жомоктогу башкы каармандар кимдер экен? Азаматсыңар, жомоктогу башкы каарман түлкү менен каркыра болгон. Азаматсыңар. Эмесе балдар, бул жерде бир суроом бар. Түлкү эмне үчүн каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды? Азаматсыңар. Түлкү каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алганын себеби каркыранын бир балапанын жеп, менден шектенип калбасын деген ойдо каркыранын келчү жолуна отуруп алды. Балдар, силердин оюңарча түлкү туура иш кылдыбы? Албетте жок. Себеби каркыра ишенип кетсе, түлкү балапанын жеп койду. Эми балдар, кезекти сөздүк ишин жүргүзүүгө беребиз. Кана, мен бул жерде сөздүк ишин даярдап койдум. Балапан, жем, кам санаба, көз салып. Силер бул сөздөрдүн маанисин түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Ошондуктан мен силерге бул сөздөрдүн маанисин чечмелеп берейин. Балапан, жем, кам санаба, көз салып. Балапан канаттуунун баласы. Ал эми жем жан жаныбарлардын азыгы. Кам санаба, кыжаалат болбо, же болсо ойлонбо. Көз салып, байкап тур, карай тур деген мааниде түшүнсөк болот. Эми балдар, сабакты бышыктоо максатында силерге дагы бир нече суроолорум бар. Каркыра менен түлкүнүн достугу сакталабы? Кийинки суроом. Түлкү кандай жаныбар эле? Каркыра кайда кетти эле? Түлкүнүн ордунда болсоң, сен эмне кылмаксың? Бул суроолорго жооп табабыз. Андан кийинки суроом балдар. Каркыра түлкүгө балапандарын карап туруусун сураганда, түлкү эмне деп жооп айтты? Азаматсыңар балдар. Кам санаба, бара бер, балдарыңды карап турам деп айткан, Андан кийинки суроом балдар. Каркыра эмне себептен көчүп кетти? Туура. Каркыра түлкүдөн шектенип, башка жерге көчүп кетти, Эми балдар, каркыра менен түлкүгө мүнөздөмө беребиз. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Бүгүнкү биздин жомогубузда оң каарман ким болду да, терс каарман ким болду? Силердин оюңарча ким терс каарманды ойлойсуңар? Азаматсыңар, туура. Жомогубузда түлкү терс каарман. Ал эми каркыра ишенчек, оң каарман десек болот. Кана балдар, түлкү кандай жаныбар? Жана каркыра кандай жаныбар? Карасаңар балдар, сүрөттө көрүп тургандай, каркыра буту узун,
мойну узун, канаттуу. Жана бул жомокто ишенчек деп сүрөттөсөк болот. Андан кийин балдар түлкүгө мүнөздөмө беребиз. Түлкү жапайы жырткыч жана токой жаныбары. Бул жомокто түлкү митам деп сүрөттөсөк болот. Жана куу, ошону менен бирге эле жалган айткан жалганчы десек да болот. Андан кийинки кезекте балдар көздөрүбүзгө гимнастика жасайбыз. Кана балдар, гимнастика жасоого даярсыңарбы? Көздөрүбүздү эс алдырабыз. Мен дагы силер менен бирге жасайм. Кана балдар, баштадык. Мына бул багыттарын көргөзүп, көзүбүздүн карегин өйдө ылдый жылдырабыз. Карайбыз. Бул жерде бул таякчанын багыты өйдөнү карап турат. Кана, мен да силер менен кошо жасап жатам балдар. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, бул гимнастиканы көзүбүздүн карегин ылдыйды көздөй. Эми бул багытты көргөзүп тургандай көзүбүздүн багытын бул жакты көздөй. Андан кийин карама каршы жагына бул багытын көргөзөбүз. Мынакей, жасап атасыңарбы балдар? Азаматсыңар, силерге ишенем. Андан кийинки кыйгаштап турган багыттын аткарабыз. Карасаңар, көзүбүздүн карегин кыйгаштатып бул жакты каратабыз. Азаматсыңар, эми кайра бул жакты каратат экенбиз. Мына азаматсыңар балдар. Гимнастика жактыбы? Анда балдар, гимнастика жакса, эми физкульт минутка жасайбыз. Ордубуздан турабыз. Кана балдар, мен да силер менен чогуу аткарам. Ордубуздан турабыз. Чымчык болуп учабыз. Кана, канатыбызды жайып, чымчык болуп учуп жатам. Кана силер дагы. Балык болуп сүзөбүз. Мына, балык минтип сүзөт. Мына. Мына. Эми сабакка көңүл коюп, мугалимди угабыз. Кана балдар, сабакка көңүл коюп, мугалимди угуп, сабагыбызды улантабыз. Андан кийин каркыра деген сөздө канча тамга жана канча туш бар? Канча муунга бөлүнөт? Кана балдар, каркыра деп тамгалап көргүлөчү. Эми муунга бөлөбүз. Каркыра. Мына балдар, силерге даяр жообу. 7 тамга 7 тууштан турат. Муунга бөлгөндө каркыра деп 3 муунга бөлүнөт. Андан кийин түлкү деген сөздө канча тамга жана канча туш бар? Тамгалап көрдүкпү балдар? Азаматсыңар. Муунга бөлүп көрөлүчү. Түлкү. Мына даяр жообу. 5 тамга 5 туштан турат. Муунга бөлгөндө 2 муундан турат. Түлкү. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, кезекти үй тапшырмасына берсек. Үй тапшырма. Жумокту көркөм, шар жана сезимдүү окууга машыгуу. Балдар, кийинки онлайн сабагыбызда жомокту көркөм, шар жана сезимдүү окууга машыгып келесиңер. Балдар, азаматсыңар. Силер бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Кийинки онлайн сабактан жолукканча сак саламатта болгула.